Бул Кыргызстандагы курулуштардын картасы. Дал ушул жерден мыйзамсыз курулуштарды көрсөңүз болот. Мында көк төс менен белгиленгендер мыйзамдуу курулуштар, ал эми кызыл төс менен белгиленгендер мыйзамсыз. Тагыраагы соттук териштирүүсү бар, уруксаат документи жок курулуштар. Онлайн карта мамлекеттик курулуш агенттигинин расмий сайтында жайгашкан. Аны интернеттен Go.Stroycheck.kg деп издеп таба аласыз. Бул жерден мен азыр Ош шаары боюнча карап көрүүнү туура көрдүм. Картаны жакындатып керектүү даректи тандап, кызыл белгини базасыз. Мында Ленин көчөсү 103 дарегиндеги дастан курулушка таандык 9 кабаттуу үй мыйзамсыз деп көрсөтүлүүдө. Тилеке Баатыр көчөсүндөгү Астра плюс ЖЧКсына таандык 12 кабаттуу үй мыйзамсыз экенин көрүүгө болот. Мына ушинтип батир сатып алуудан мурда Ош шаарындагы бардык көп кабаттуу курулуштар боюнча алдын ала маалымат алсаңыз болот. Ал эми Бишкек шаарында 38 мыйзамсыз көп кабаттуу турак жай бар. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги алардын тизмесин ачык жарыялады. Тасмада тизмектелген курулуштардын баарынын иши учурда сотто каралууда. Айрымдарынын сүрдүрүү чечимдери бар. Мам курулуш агенттиги жарандарды соттук териштирүү иштери аяктаганга чейин жана соттук чечими чыкканга чейин дал ушул картада кызыл менен белгиленген даректеги курулуштардан турак жай сатып албоого чакырат. Дастан курулуш бар, Долина строй деген бар. Кроп деген бар. Астра плюстун үйлери. Эмаком ушундай эле. Пиксель строй холдинг. Эмаком. Аль-Шараф. Астра плюс. Бизнес хаустун үйлери бар. Анын Евростиль. Курулуштун милициясы аталган көзөмөлдөөчү орган көп кабаттуу турак жайдын ар бир этабын текшерүүгө алышы керек. Ошондой эле турак жайдын долбооруна архитектура кызматы уруксаат бериши зарыл. Бул процесстер ишке ашпаган жагдайда үйдүн сапаты суроо жаратып калат дешет курулушчу эксперттер. Курулушчулардын өздөрүнүн совестине да мындай айтканда өздөрүнүн эмесине туура келиш керек. Эгерде айтып атпаймынбы, бир эле жердин туура эмес кетирип койгон болсо, ал здание эртең бир күн баары бир ушул нерсе болот. Ал жер титресе титиребесе душар болот. Мисалы үчүн Бишкектеги былтыргы эмен билесиздер, үстүдөгү плита түшүп кетип канча эмеге болду. Ошол туура эмес проекттин кармабагандыгынан болуп чыгат. Мисалы үчүн айтайлы, мына плиталар 6 метр болгон болсо, ошол остон оско чейинки ошону проектисин туура коюшубуз керек. Кээде отклонение болуп калып туруп, остон оско чейинки 6 метр болбой калышы мүмкүн. Анан отклонение болуп 1 сантиметр деп айтабыз, а бирок 5-этажга барганда ал 10 сантиметрге отклонение болуп кетиши мүмкүн да, жылып кетиши мүмкүн. Ошондон уурууну сактап калыш бул негизги милдет болот. Проекттеги көрсөтүлгөн долбоордо көрсөтүлгөн нерсени сакташыбыз керек. Бул инженерлердин негизги милдети болуш керек. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксааты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87 экени, алардын 38-и Бишкекте, 17-си Ош шаарында экени маалым болду. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.